Бишкек шаарынын мэриясында өзүм иштеген адам катары 4 жылга жакын мамлекетке 100 миллиондогон чыгашалар келген. 100 миллиондогон доллар. Бир эле депутаттын 100дөн ашык бүгүн такталган эле жерлери. Ал жерлердин баазы бүгүнкү баа менен 10 миллион деген долларлар турат. Bir toğ urdaganдар, bir koy urdaganдар, bирөөнү bir капыстан өлтүрүп алгандар азыр отурат. Капыстан эч күнөөсү өлтүрүп алгандар бар, 15 жылда отурат. Эмне үчүн булар отурбайт? Эмне үчүн чиновниктер отурушпайт? Отуруш керек 10-15 жылдан. Анан ошо өкүл атасы Камчыбек Ташиев деп уккам мен. Депутат болобу, чиновник болобу, мамлекеттик кызматкерлер болобу, бардыгына сабак болуш керек да. Конгантиев Кубанычбек Бишкек шаардык кеңешинде көп жыл депутат болгон. Мына жогорку кеңешке дагы депутат болуп, мына азыр ошол Бишкек шаарында депутат болуп турганда көптөгөн коррупциялык схемалар түзгөнүн, көптөгөн жер жана башка бизнестерди чыгарып кеткен азыр аныкталып жатат. Негизи мандатынан кече баш тартып бүгүн камалганы туура чечим болду. Себеби кечеги байлыкты көргөн эл Бишкек шаарынын тургундары чоң наразычылык билдирип жаткан. Бирок бүгүн бийлик туура чечим кылып, кармап, ошол мүлктөрдүн баары тыкат текшерилип, мамлекетке кайтарылып, жана ошону уюштурган, ошого тиешеси бар адамдардын баардыгы жоопко тартылат деген талап Бишкек шаарынын мэриясында өзүм иштеген адам катары 4 жылга жакын. Андан тышкары ошол комиссиянын мүчөсү болгон адам катары мындай расмий мен жоопкерчиликти айта алам. Акыркы 25-30 жыл ошол Бишкек шаарында мэр болгон, вице-мэр болгон, Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары болгон адамдардын ишмердүүлүгүн, ошо комиссиянын мүчөлөрүнүн жана негизи эле ошол Бишкек шаарынын ичиндеги мүлк, жер жана башка бизнеске тиешеси бар адамдардын бардыгын, ошо иштердин бардыгын ревизия кылып чыгуу зарыл. Мен ошо президентке да кайрылып кетет элем. Мүмкүн президент ошо коомдук комиссия түзүүгө макулдук берсе, мен ошол комиссияны жетектеп, ал комиссия ачык болуш керек. Ал жакта коомчулуктун өкүлдөрү, журналисттер болуш керек, артисттер болуш керек. Ошону толугу менен ревизия кылып чыгып, жалгыз эле Конгантиевдин эле эмес, ошол шаардык кеңештин депутаттары жана жогоруда мен айтканда экс-мэр, экс-вице-мэр, жер комиссиясынын төрагасы жана башка адамдардын бардыгын иштерин толук ревизия кылып чыгып, чынында бул жакта мамлекетке 100 миллиондогон чыгашалар келген. 100 миллиондогон доллар. Мына мен кесе айта алам, себеби мына бир эле депутаттын 100дөн ашык бүгүн такталган эле жерлери. Ал жерлердин баазы бүгүнкү баа менен 10 миллион деген долларлар турат. Эгер мына ошолордун баардыгын биз текшерип ачык коомчулукка көргөзүп бере турган болсок, көптөгөн мамлекеттик, көптөгөн муниципалдык кызматкерлер жоопко тартылып, жана 100 миллиондогон акчалар биздин шаарыбызга кайтарылары турган иш. Аталар үшін мамлекеттик менчиктердин баарын менчиктештирген өзүнүн баягы кызмат абалынан пайдаланып, депутаттыкка пайдаланып, башкасынан пайдаланып кызмат абалынан. Аны ошондо эле мен сезгем. Жанагы рекламаларды карачы, канчалык кымбат баалуу рекламаларды ошо Конгантиев койду мисалы. Аябай көп акча чачканы, акча таратканы боюнча маалыматтар келип аттан экен. Шаардан шайлады да. Бизге кичинекей шаарда билинет да. Буларды депутаттыкка алып барбаш керек. Булар элдин эсебинен байышкан. Булар депутат болуп жарытпайт деп ошондо айткам мен. Шайлан электе айткам. Апасына 37 объектти каттатса, помощнигине 60 объект каттатса, өзүнө канча каттатты? Мен бул уят го дейм. Бул мамлекеттик кызматтан пайдаланып, депутаттык мандаттан пайдаланып ошондой иштерге барган өзү. Азыр четинен чыгып атат да бул. Азыр могу шайланган 90 депутаттын баарын текшертиш керек да. Bir toğ urdaganдар, bir koy urdaganдар, bирөөнү bir капыстан өлтүрүп алгандар азыр отурат. Капыстан эч күнөөсү өлтүрүп алгандар бар, 15 жылда отурат. Эмне үчүн булар отурбайт? Эмне үчүн чиновниктер отурушпайт? Отуруш керек 10-15 жылдан. Аны эмне үчүн булар bir 5 жылга отурбайт? Отурсун бардыгы.
Муну мурун эмне үчүн мындайларга жол берилген мурун болсо, анын ошо өкүл атасы Камчыбек Ташиев деп уккам мен. Ошонун негизинде ушундай жолдорго жасаганга мүмкүнчүлүктөр ачылганы бүгүнкү күндө аныкталып турат. Бул бир эле эмес, ушундай нерсенин аркасынан дагы башкаларды дагы жана жанындагы адамдарды дагы кылдат, иликтеп, жиликтеп, бүт бардыгын жоопко тарта турган мезгил келди. Аны мына бизге окшогон жаштар, активисттер, коомдун активный катышкан өкүлдөрү байма-бай бардык жерден айтып, ошондой бай манаптарга кандайдыр бир өз кызыкчылыгына жан тарткандардын мүлктөрүн жана мыйзамсыз алып алгандын бардыгын алганга жардам беришибиз керек. Албетте, биринчиден бул жерде эң биринчиден мамлекеттик мүлк мамлекетке кайра кайтарылыш керек. Үчүнчүдөн жаңы мыйзамга ылайыктуу мамлекеттик кызматкерге жогорку кеңешке болгонго тыюу салынат да. Жаңы мыйзам боюнча. Анан бул төртүнчүдөн башка депутат болобу, чиновник болобу, мамлекеттик кызматкер болобу бардыгына сабак болуш керек да. Бүт мамлекеттик системада тазалануу жүрүш керек. Жаңы коррупциясы жок, таза мамлекет таза жол менен өсүп өнүүгө барышыбыз керек да.